Assalamu alaikum, Gutman geç. Ошентип жума күнү жумуштар да бүттү. Кабарларды карасам, биздин биринчи президентибиз Кыргызстанга келиптир. Эми 35 жылдан бери бир айта кете турган нерсе, азыркы коррупциянын күчөп кетишин фундаментин курган адамдардын бири ошол биринчи биздин Аскар Акаевич, андан кийин башкалар улап кеткен. Эми бир нерсени токтото кетсек, азыр Сингапурда өнүгүү болуп атат. Чынында болуп атат, бирок эки адамдын күчү менен эле болуп атат. Ошо бир-эки адамдан. Мындайча айтканда, институттар буга чейин иштеген да эмес, ошо ойдон калып кетти. Эми институттар не кылат дегенде, ар бир өзүнүн ишин алып барыш керек болчу, бирок сөзсүз президент аларды сайгыласа, анан кийин иштей турган абалга келип калган учур болуп атат. Бул өтө коркунучтуу. Кийин учурлар келет, бир адам убагы жетпей калса, анда биздин мамлекеттин ичинде проблемалар болуш ыктымалдыктар аябай көбөйүп баратат. Кыргызстан 35 жылдык эгемендүүлүктүн ичинде биз институттарын күчөтүшүбүз керек болчу, бирок андай болбой атат. Сот системасы, медицина, бүт тармактар бизде азыркы учурда аксап кетип баратат. Эми ошону чече турган жолу, достор, фундаменталдуу өзгөрүүлөр керек. Фундаменталдуу өзгөрүү бул ар бир институттун өзүнүн иш алып бара турган жумушун так аткара турган жана элдер контролду ала турган системаны киргизүү керек. Сот системасында айта кетсем, мисалыга сот сөзсүз ачык айкын YouTube'га чыгарылуу менен болуш керек. Адилеттүүлүк система курулуш үчүн биз аны ар бир жаран, Кыргызстан жараны сот кандай болду, чечими кандай болду, бул жерде сот акчага алданып калган жокпу деген нерселерди билиш үчүн сөзсүз видеого тартылып, YouTube'га онлайн трансляцияда өткөрүлүш керек. Бул түндүктө болобу, каякта болбосун, ошондо толук адилеттүүлүк бизде иштеп баштайт. Ошо баштаары менен буюрса, биздин өнүгүүбүз акырын башталат. Эми бизде бүт тармактар азыркы учурда артка тартылып атат, ошону оңдошубуз керек, достор. Кандай дейсиздер ушундай пикирге? Комментарий жазып кетиңиздер, колдоп коюңуздар.